Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Эмгек сиңирген артист Азиз Мурадилаевдин каза болушу медицина тармагына өзгөчө чет өлкөдө жасалуучу операцияларды Кыргызстанда жүзөгө ашырууну тездетүү керектигин дагы бир ирет көзгө сайып көрсөттү. Артисттин чет өлкөдө жасалуучу операциясына каражат жакындарынын колунда болгону менен абалы жакшы эмес болгондуктан убагында чет өлкөгө алып кетүү мүмкүн болбой калды. Бул бир эле мисал. Канча кыргызстандык башка мамлекетке трансплантацияга барууга туура келет. Ананда чет өлкөгө бөйрөк алмаштырууга барган кыргызстандыктар көп экени айтылат. Анын акчасы дагы асманды чапчыйт. Муктаждар болгон мүлкүн сатса дагы жетпей, элден жардам сурап кайрылгандар канча. Адистердин пикиринде трансплантация көп кырдуу мамилени талап кылат. Биринчиден адис керек. Өзгөчө операциядан кийин алмаштырылган органдын иштешин көзөмөлдөгөн, анализдеген, иммуносупрессанттар менен камсыз кылган өлкө боюнча бир эле дарыгер бар. Мындан тышкары анализдер Кыргызстанда жасалбайт. Ал үчүн бейтап эле эмес, донор боло турган адамдагы чет өлкөгө барууга туура келет. Жабдуулар дагы жок. Трансплантация боюнча мыйзамдык базаны дагы өнүктүрүү керек. Эмне үчүн ушул маселелер кабыргасынан коюлуп тез чечилбейт? Ооба, бул үчүн оңбогон акча керек. Бирок маселенин түйүлгөн түйүнүн кантип чечүү керек? Дагы канча жаран чет өлкөгө жетпей каза болуш керек. 14 жаштагы кыздын зордукталып жүрүшү боюнча иштин жабылышы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин дагы көңүлүн бурду. Ал иш боюнча Ички иштер министрлигине расмий түрдө кайрылган. Министрликтен эл өкүлүнө жазган жообунда кыз соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартканы, зордуктап жүргөн деп шектелген жигиттин Кыргызстандан чыгып кеткендигин, ошондой эле багып алган ата-энесинин тосмо арызын негиз кылып, Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы ушул жылдын 10 декабрында ишти жапкан. Бул иште кылмыштын курамы жок деп иш козгоодон баш тартканы жазылган. Юристтердин айтымында зордуктоо оор кылмыштардын катарына кирет. Жогоруда ишти жабууга негиз кылган Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү келтирген фактылар акылга сыйбаган көрүнүш. Анткени бул жерде жашы жете элек кыздын тагдыры тууралуу сөз болууда. Кандай болгон күндө дагы шектүү суралыш керек. Кыз соттук медициналык экспертизадан милдеттүү түрдө өтүшү шарт эле. Мунун баары кылмыш жаза процессуалдык кодексте тактасын жазылып турат. Мындан улам Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы ишти чөөттүн көзүндөй жаап жашыруу аракетин көрүп жаткан жокпу деген суроо туулат. Жаңы жыл жакындап келе жатат. Шаарлар борбордук аянттарга балатыларды коюп, кооздоп жаткан учуру. Ал эми Бишкектин мэриясы жаңы жылды тозуу үчүн быйыл фейерверк атууну чечти. Ал үчүн 755 000 сом коротмой болушту. План боюнча салют 7 мүнөт атылат да, залптын бийиктиги 35-тен 130 метрге чейин болот. Мэрия былтыр Бишкекте булганган абаны эске алуу менен фейерверктен баш тарткан. Быйыл салют аркылуу шаардыктарга позитивдүү эмоция тартуулоону чечишти. Бирок 5 минуталык кубаныч адамдын ден соолугуна канчалык зыянын тийгизерин эске алуу шарт. Фейерверктен чыккан түркүн түстүү учкундар уулуу заттардан жасалат. Алар дерматитти пайда кылып, нерв системасынын ишин, дем алуу жолдорун, калкан безди бузат, ракты козгойт. Ал эми ошол салюттардан калган майда чаң менен кычкылдандыруучу зат абаны бузат. Ошол абадан дем алгандардын дем алуу жана жүрөк кан тамыр системалары бузулат. Бул заттардын концентрациясы нормадан 10 эсе ашат. Ансыз да кара түтүнгө чулганган Бишкектин тургундары көмүрдүн исине гана эмес, фейерверктерден чыккан уулуу заттарга ууланат. Аны саздык кылгансып, ар бир үйдө салют атылат. Бир салютта эле 15 түрлүү зыяндуу зат бар. Жаңы жылды тоскон түнү бери дегенде 50 000 тоннадай уулуу зат абага бөлүнүп чыкты деп эсептейли. Бул 1000ден ашык гектар токойдун өрттөнүшүнө барабар. Мына көрөрман, өзүңүз таразалап көрүңүз. Экологиялык кесепеттерге жетелеп 5 минуталык позитивдүү эмоция тартуулаган фейерверктер маанилүүбү же өмүр бою бизди коштоп жүрө турган табият менен ден соолук маанилүүбү? Мүмкүн салютка кете турган каражатты муктаждарга берип, алардын майрамды көңүлү токтосуусуна же оор операцияга акча издеп жаткандарга которуп, сакайып кетүүсүнө себепчи болобуз. Ышталган Бишкек ден соолукка олуттуу таасирин тийгизүүдө. Калаада курч вирустук оорулардын жана сасык тумоо кулачын жайды.
буга булганган абадагы салымын кошуп аткан өңдүү. Анткени медицина кызматкерлеринин айтымында абадагы зыяндуу заттар өпкөгө терең кирип, канга тарап, жүрөк кан тамырларынын жана дем алуу органдарынын ооруларын козгоп жатат. Эскерте кетсек, оору күчөп жаткандыктан мектеп окуучулары 24 декабрга чейин онлайн режимде окуп жатат. Бирок Ысык көлдүн Акшыйрак жана Сары Жаз айылдарында интернет тартпайт. Мындан улам 2 кыштактагы 77 окуучу мектепке барып тапшырма алып келүүдө. Эми 30 декабрга чейин карантинде узартылышы мүмкүн. Анткени Саламаттыкты сактоо министрлиги Билим берүү министрлигине мектептердеги карантиндин мөөнөтүн узартууну сунуш кылды. Анткени сасык тумоо жана курч вирустук ооруларга кабылгандардын саны көбөйүүдө. Мисалы, бүгүн эле 6558 учур катталды. Ал эми өткөн жумада 44 000 адам ооруп жатканы айтылган. Чек талап кылып байге утуу ал лотереясынын белеги көбөйтүлдү. Буга чейин 32 болсо, азыр 52 белек коюлду. Ошондо 30 декабрда боло турган оюнда 12 дана iPhone 13, 11 Samsung, 5 кир жуугуч машина, 5 муздаткыч, 5 телевизор, 5 чаң соргуч, 6 микротолкундуу меш ойнотулат. Ошондой эле бир унаанын ордуна 2 электромобиль ойнотулат. Баш байге Бишкектен батир. Нурпресстин жаңылыктарын Facebook, Instagram, Telegram, YouTube'дан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.